Курултайга мигранттардын атынан Москвадан келген Чынара Өмүрзакова жаш уул кыздарды Россияга иштегени жалгыз жөнөтпөөнү суранды. Ал эмгектенген Москвадагы кыз-келиндер коому 5 жылдан бери жаштардын көйгөйү менен иш алып барып жатканын белгилеген. Россияга көбүнчө эле 16-17 жаштагы өспүрүм уул кыздар барып жатат. Мыйзам чыгарасыздарбы же кандай кыласыздар? Ата-энесиз, бир тууганы жок жөнөтпөөнү суранабыз. Жөнөткөндө дагы алып кеткен адам жооп бере турган болсун. Жаш кыздар барып алып алданып, ар кандай окуяларга кабылып, оор абалда калып жатат. Баңгизат менен түшкөн жаш уул кыздардын тагдырын көрүп ыйлагың келет, деди Өмүрзакова. Мындан улам делегат мектептерде, жогорку окуу жайларда, чет өлкөгө барганда өзүн кандай алып жүрүшү керек, эмнени билиш керек, кайсы жактарга кайрылыш керек деген эрежелерди үйрөтүүнү сунуштады. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага кеткен аскер кызматкерлеринин энелери менен жолугушууда. Жарым-жартылай аскердик мобилизацияга чакыруу аяктаганын ырастады. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, жолугушууга катышып жаткан энелердин бири дагы бир уулу мобилизацияга чакырууну күтүп жатканын айткан. Кереги жок, бизге жетет деп жооп берген Путин. Путин өз сөзүндө мобилизациялангандардын энелерине кайрылып, каза болгондордун ата-энелерине алардын кайгысын тең бөлүшөөрүн айтты. Ошол эле учурда ал интернетте көрсөтүлгөндөргө ишенбөөгө чакырды.